Мен Жолдошов Айжаркын, кыргыз тили жана адабият адистигинин студентимин. Негизи эле китеп жөнүндө айта берсек, сөз толтура. Бирок адамдардын китепке болгон кылмышы бул түшүнүксүз. Мындай сөз бар. Китепти өрттөгөндөн да чоң кылмыш бул китепти окуй коюу. Биздин акылыбыз, биздин жан дүйнөбүз үчүн бул китептер эң сонун үрөө. Биз жөн гана китепке шектүү болуп кармалбай, келгиле биргеликте китеп окуйлу. Жалал Абад мамлекеттик университетинин физика адистигинин студентимин. Мамлекетибизде китеп окуу демилгеси колго алынып, учурда баарыбыз китеп окуунун казанында кайнап жатабыз десем жаңылышпаймын. Анын катарында мен дагы көптөгөн китептерди окууга аракет жасап келүүдөмүн. Акыркы окуган китебим Рашид Хайламас деген авторго таандык Мерим пайгамбар аталышындагы китеп болду. Мен ал китепти окуу менен пайгамбарыбыздын өмүр таржымалы менен таанышып, андагы эрежелерди өзүмдүн жашоомдо пайдаланууга аракет жасап келүүдөмүн. Биз ар бир убактыбызды китеп окууга арнатчу болсок, биздин жашообуз башка нукка бурулары анык. Адам өзүнүн кыялы, денеси, кадамдары менен жете албаган нерсеге мына ушул китеп окуу аркылуу жете алат. Китеп окуу менен идеялардын кенчин табат деп ишенемин. Физикалык көнүгүүлөр жасоо адамдын денесине кандай маанилүү болсо, китеп окуу акыл эсибизге көнүгүү жасаганга тете. Андыктан баарыңыздарды китеп окууга чакырамын, китеп менен дос болуңуздар. Китеп адамдын чыныгы досу жана окутуучусу, акылдуу кеңешчиси жана ишеничтүү жардамчысы. Андыктан жаш кезибизден тартып китеп талыкпаган жандоочубуз болуш керек. Адамдын деңгээли үйүндөгү китептеринен билинет. Китеби жок үй, терезеси жок үйгө окшош. Анткени Залкар жазуучубуз Шыңгыз Айтматов айткандай, китеп адамдардын байланышындагы көөнөрбөс көрөнгөнүн бири. Ал адамды өз башатына баш багууга, өткөндөгү, учурдагы жана келечектеги турмушка сереп салып байкоо жүргүзүүгө түрткү берет. Китеп адамдарды байланыштырат. Демек, келгиле, баарыбыз китеп күнүнүн демилгеси менен үйүбүздө өз текчебизди куралы. Математика адистигинин 2-курсунун студенти Раева Мадина. Эң эле негизги жана алмашкыз билим булагы бул китеп. Билл Гейтс. Негизи эле жалпы адамзаттын жана тарыхтын акыл кампасы катарында китеп биз үчүн алмашкыз роль ойноп келет. Келгиле замандаштар, ушул нерселерди эске алуу менен бирге ушул таптан тарта баарыбыз өз эркибизди өз колубузга алып, китеп окуу маданиятын жогорулатуу менен келечегибиз үчүн үлгүлүү тарых болуп берели. Сиздердин жалпыңыздарды китеп окууга чакыруу менен тарых адистигинин студенти Зиябидин уулу Искендер. Кубаныч Байсулу, медицина факультетинин 2-курсунун студентимин. Китеп окуу тууралуу медицинада эмне дейт? Ой жүгүртүүнү курчутат, мээнин активдүүлүгүн арттырат, ойду ачык билдирүүнү үйрөтөт, аң сезимди өстүрөт, эске тутууну жакшыртат, сөз байлыгын кеңейтет, стресстин алдын алат, Альцгеймер дарттын да алдын алат. Мен аябай көптөгөн китептерди окуганмын. Мисалы, Алхимик, Астра гүлү, Эсине кайткан Роза, Кайып кыз жана башкалар. Келгиле, силерге да сунуштап кетемин. Биргеликте китеп окуйлу. Мен Абдусалий Батырбек экономика юридикалык факультетинин эл аралык укук багытынын Кытай таануу адистигинин студентимин. Аралыкта окуу учурунда кыргыз, кытай, орус тилиндеги китептерди окуп жатам. Учурда Чыңгыз Айтматовдун Менин мекеним, байыркы кыргыз рухунун туу чокусу, Адам жана китеп, адабияттын жаш граждандарына дүйнө татаалданып барат деген ой жоромолдорун окуп чыктым. Учурда Лев Николаевич Толстойдун Война и мир деген чыгармасын окуп жатам. Акылдуу болуш үчүн 10 китеп окусаң жетет. Бирок ал китепти табуу үчүн 1000 китепти окуп чыгыш керек. Мен Шерматова Мадина, физика адистигинин студентимин. Китеп окуу күнүнө карата менде көптөгөн ой пикирлер пайда болду. Максатың бар болсо, китеп окуу. Китеп окуу максатыңа жетүүңө жардам берет. Максатың жок болсо, анда да китеп окуу. Китеп окуу аркылуу чоң максаттар пайда болот демекчи. Ушул учурдан пайдаланып, баарыбыз китеп окуйлу. Бир адамдан бир китеп долбоору баарыбызды китеп окуганга кызыктырды. Жана ошондой эле баарыбызда чоң максаттар пайда болду. Жана китеп окуу аркылуу
ошол максаттарыбызга жетүүгө аракеттене баштадык. Китеп бул өлгөндөр менен тирүүлөрдүн сүйлөшө алып жаянчасы. Китеп билим булагы. Албетте, ар бир инсан бешиктен кабарга чейин илим алууга милдеттүү. Канчалаган аалымдар, канчалаган илимпоздор өзүнүн илимин, өзүнүн тажрыйбаларын китептерде жазып калтырган. Биз ал китептерди окуу менен алардын илимин, алардын тажрыйбаларын үйрөнүп, улуу инсандар менен сүйлөшө алсак болот. Саламатсыздарбы достор, мен педагогика адистигинин студенти Шерикбай кызы Айдай. Жакшы китеп бул майрамдын эле өзү деген Максим Горкийдин сөзүн баса белгилеп кетким келет. Урматтуу достор, биз китеп окуу аркылуу чоң-чоң ийгиликтерге жетишебиз, жан дүйнөбүздү байытабыз. Эң негизгиси материалдык байлык эмес, руханий байлык бар болсо, сен дүйнөдөгү эң бай адамсың. Дүйнөдө эки түрдүү адам бар дейт. Бири китеп окугандар, бири китеп окубагандар. Китеп окубагандар китеп окугандардын оозун кара өтөт дейт. Азыркы учурда мен Чыңгыз Айтматовдун, Төлөгөн Касымбековдун жана ошондой эле Саякбай Карлаевдин вариантында китептерди окуп жатам. Урматтуу достор, сиздерди дагы азыркы учурда бош отурбой, ушундай чоң-чоң китептерди окууга силерди да чакырам. Менин атым Мамат Сохил. Эң негизги журнал Маскис билим билаги бул китеп. Адамдын маданияттуулук деңгээли окуган китептеринен эмес, түшүнгөн китептеринин саны менен өлчөнөт эмеспи? Ошондуктан ар бир адамга китеп окууну, китеп окуганда анын маани маңызын түшүнүүнү сунуштап кетем. Урматтуу китеп окурмандары, сиздерди 23 апрель бүткүл дүйнөлүк китеп күнү менен куттуктаймын.